Кыргызстанда балдар коопсуздугу эмне себептен корголбой келет? Бул суроого жооп издеп 11 каналы студияга Кыргызстандагы балдардын укугун коргоочу Лиган жетекчиси Назгүл Турдубекованы чакырдык. Саламатсызбы, Назгүл? Акыркы кездерде тестер балдардын сабалышы, уурдалып өлтүрүлүшү коомдо кызуу талкууларды жаратып жатат. Айтсаңыз, Кыргызстандагы балдардын коопсуздугу канчалык жолго коюлган? Бүгүнкү күнү Кыргызстанда балдардын коопсуздугун коргой турган системасы жогорку деңгээлде деп айтканга биз алыспыз. Себеби ата-энесиз, кароосуз калган балдар көбөйүп атат. Ата-энелер миграция аркылуу жумуш издеп кетип атышат. Ошол эле учурда балдарды кароосуз туугандардын колунда калып калып атат да. Ошол эле учурда туугандар тарабынан деген балдарга караган мамиле деген балдардын кызыкчылыгына жана укугун коргоо принциптерине жооп бербейт. Бизде көптөн бери эле балдардын омбудсменин киргизүү аракети көрүлүп, бирок жыйынтык болбой келет. Себеби эмнеде болуп атат? Менин оюмча, бүгүнкү күнү Кыргызстанда мейли жалпы омбудсман институту же болбосо балдардын укугун коргоо балдар омбудсманы институтун мындай эффективдүү түрүндө түзүш абдан кыйын. Себеби ушул омбудсменга карай турган мыйзам ал эл аралык париждик принциптерге жооп бербейт. Бул көз карасындык принциптер жыл сайын институт омбудсманы ошо жогорку кеңештин алдында отчет бериш керек. Эгерде ошол отчетту кандайдыр бир кайсы шарттар боюнча эгерде өтпөй калса, ошо депутаттардын карамасынан анда омбудсмен жумуштан алынып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз өзүбүздүн да укук коргоочулар тынчыбызды кетирип атабыз. Качандыр бизде Кыргызстанда ушул омбудсмен иштей турган мыйзамды биз эл аралык стандартка келтирмейинче, биз негизи Кыргызстанда болгон адамдын укугун коргоо көйгөйлөрү алдыга жылбайт. Соңку кездерде балдарга карата жыныстык зомбулук фактылары көбүрөөк болуп атат. Эмне себептен? Мурда мындай фактылар бар, бирок ачык эмес беле, же чын эле статистика өсүп атабы? Бир тараптан биз айтсак, бүгүнкү күнү ушул маалымат алганга коомчулуктун мүмкүнчүлүгү, ачык маалымат алганга коомчулуктун мүмкүнчүлүгү мындай көбүрөөк болуп калды бир тараптан. Экинчи тараптан чыныгы жер-жерлеринде биздин да байкообуз боюнча ушул жыныстык зомбулукка учураган балдар көбөйүп атат. Себеби деген ушул мен мурун айтып кеткендей, эне атасы тарабынан ушул каралбаган балдар күнгө өсүп келатат. Балдардын укугун коргоо жаатында сиздердин лига кандай жетишкендиктерге жетти? Биз ушул акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча ЮНИСЕФтин жардамы менен жана Великобританиянын элчилигинин жардамы менен Кыргызстан боюнча 38 мектепте зордук зомбулуксуз деген программаны киргизгенге аракет кылдык. Ошонун чегинде 40 000 бала жана мугалимдерди ушу балдардын укугу эмне экенин, аларга балдардын укугун коргош үчүн эмне кылыш керектигин ошондордон окутуу өткөзгөнбүз. Андан тышкары ушул жер-жерлеринде ар баланын мүмкүнчүлүгү убагында укугун коргой турган юридикалык жардам болсун деп, ошол жардам жеткирилсин деген жана психологиялык жардам тез арада балага өткөрүлсүн деген үчүн биз жер-жерлеринде азыркы күнү ушул балдардын укугун зомбулуктан коргоо борборду ачып атабыз. 5 жылдын ичинде биз 4 борбор ачтык. Бишкек, Түп, Каракол, Таласта, эми башка региондорго ачканга биз аракет кылып атабыз. Рахмат, эскерте кетейин, бизде конокто Кыргызстандагы балдардын укугун коргоочу Лиган жетекчиси Назгүл Турдубекова болду.